Саламатсыздарбы? Политклиника медиасынын журналисттери тарабынан даярдалган жума жыйынтыгы менен таанышып алыңыздар. COVID-19 пандемиясына каршы сарпталган акчалардын максаттуу пайдаланылганы боюнча текшерүү иштери башталганын Эсеп палатасынын башчысы Алмазбек Акматов билдирди. Улуттук энергохолдингдин башчысы Бакыт Сыдыков Кыргызстандын энергетикалык тутуму кыйрап калышы мүмкүн экендигин айтты. Анын айтымында бүгүнкү күндө энергетика тармагындагы кырдаал оор. Эгерде кырдаалды турукташтыруу үчүн чечкиндүү чечимдер кабыл алынбаса, токтогул кеси токтоп калышы мүмкүн. Бажы кызматынын полковниги Исабеков Самат Кыргыз Республикасынын экономика жана каржы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка Улукбек Марипов кол койду. Экс-президент Алмазбек Атамбаев тез арада ооруканага жаткырылууга муктаж экендигин анын жактоочусу Замир Жоошев билдирди. Анын айтымында экс-президенттин эски оорулары күчөп, инфаркт алдында турат. Бирок сот тарабынан бир ай мурун дайындалган соттук медициналык экспертизанын жыйынтыктары али күнгө чейин чыга элек. Алмазбек Атамбаевдин 148 беттен турган оору баянынын көчүрмөсү сотко өткөрүлүп берилген. 1-июндан бери дайыны билинбей жаткан Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин башчысы Орхан Инанды Түркия жана Россиядан бери изделип жатканын Ички иштер министрлигинин орун басары Нурбек Абдиев билдирди. Бишкек шаардык кеңешине болгон кайра шайлоого катышууга 15 партия арыз берди. Документтерди тапшыруу 13-июнда аяктайт. Кыргыз темир жолунун мурдагы башчысы Василий Дашков камакка алынды. Буга чейин ага карата коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров расмий иш сапары менен Түркия Республикасынын борбору Анкара шаарына барды. Мурдагы 1-чи вице-премьер-министр, жогорку кеңештин депутаты Алмазбек Батырбеков кумтер иши боюнча УКМКнын убактылуу камоочу жайына 2 айга камакка алынды. Экс-депутат Ширин Айтматова кумтөр иши боюнча УКМКга сурак берип чыкты. Ошондой эле бул маселе боюнча жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко, мурдагы депутат экс-вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева аскердик прокуратурага сурак беришти. Польшада өткөн Поланд 2021 эркин күрөш боюнча эл аралык мелдеште Айсулуу Тыныбекова алтын медаль утту. УКМК Центерра Голддун директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Эдуард Кубатовду суракка чакырды. Ал кумтөр иши боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында күбө катары сурак берди. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын полковниги $500 пара алып жаткан жеринен кармалды. Ага карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 326-беренеси пара талап кылуу боюнча сотко чейинки өндүрүш башталып, ал УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Сиздер Политклиника медиасы тарабынан дайындалган жума жыйынтыгы менен тааныштыңыздар. Саламатта болуңуздар.